Алмазбек Атамбаевдин душмандары көп да, барыбыз билебиз да. Ошол моменттен пайдаланып, балким Садыр Жапаров экөөнүн ортосуна от жагабыз дегендер болгондур. Биз Атамбаевдин коопсуздугун сактоо үчүн башка машинеге отургуздук биз. Өзүңөр деле видеолордон байкап атасыңар, Атамбаевдин башы да көрүнгөн жок. Аны мындай бүктөп эле алып келип салганбыз да. Опунбаев, Кашкар Жунушалиев Атамбаевдин өмүрүнө да коркунуч келтиришти да. Ошондуктан качып кетти деп ойлойм. Балким Алмазбек Атамбаев экөөбүз деле бар. Адам өлтүрүү статьясы. Бийлик башында тургандар эмне кызыктар болсо, ылдый жагын оңой эле жазап берип кеткен да. Кудайга шүгүр, ачык өтө баштады сот. Эми акыйкат болот болуш керек деп атам. Ниязбеков жөндөн өлүп калды демей калып. Жөн эле жерден милиция кызматкерлерин дагы, ошол эле альфа кызматкерлерин отко салып берип койчу да. Спецназдын кандай операция жүргүзбөсүн эң маанилүү бир эки эле эң главный задачасы бар да. Ал кирүү, чыгуу да. Алмазбек Атамбаев алдын ала эскерип жүрбөдү. Мен куралым бар, курал колдоном депчи. Ошол куралды колдондуруу максатында атай жаратышкан да булар. Биринчи Сагынбаев тосуп чыгат силерди. Сагынбаева на поражение деп айткан экен да. Аны көргөн Атамбаевдин колунда курал болот. Ал силерге ок чыгарат. Ошону менен ликвидировать деген команда болгон дейт да. Ошону менен Курсан Асанов кирет да, ал келгичектен биз менен сүйлөшүп чыгарып кетет атпайбы. Бул алардын планын өлтүрүп койду да. Биздин аман калганыбызга эң биринчиден болуп, бирден бир себеп Кундуз Жолдубаева себептүү. Биздин аман калышыбызга Алмазбек Атамбаев экөөбүздүн. Экинчиден Курсан Асановдун айтканда чындык бар. Сооронбай Жээнбеков менен урушуп баштагандан кийин 3 жолу коркунуч жаралган болчу. Көргөзмө бер, эчте каласың, камайбыз деп коркутуп башташкан. Жеке эле Алмазбек Атамбаевга эмес, Курсан Асановго башталганда эле баштаган мага. Курсан Асановго көргөзмө бер депчи, жана Памир Асанов ордуна турбадыбы. Вот лично ошол коркутуп баштаган мен. Памир Асановдон түздөн түз болгон мага кабинетинде. Бир мени билесиң, киммин дейт. О, билем. Сиз начальникке суусуз десем, камап коем дейт. Камап коюңуз, пожалуйста. Сооронбай Жээнбековдун саясий заказдарын аткарышты бул кишилер. Бирок тилекке каршы дагы деле азыр кызматта Томил Атаханов, Килтеген министр бывший. Ошол мага чөгөлөп келип ыйлаган, жардам бер деп. Сен ошентип келесиң деп айткан да мага кабинетинен. Мен түрмөнүн ичиндеги ызы-чуунун баарын эчке чыгаргымда келбейт да. Азыр тургандардан ошо Камчыбек Кыдышаевич. Мен ошолорго таянып айтып атам да. Саламатсыздарбы? Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу коомчулукта ысымы талкууда жүргөн инсан, УКМКнын мурдагы кызматкери Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, абактан жазылган кызыктуу каттардын ээси деп айтса болот, абдан сулуу кол жазманын ээси десе болот. Айтор бүгүн бизде конокто Канат Сагынбаев болмокчу. Канат мырза, жаңы жыл куттуу болсун. Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Ден соолук жакшыбы? Ден соолук жакшы. Абактан жакында эле чыктыңыз. Ден соолук болсо жакшы. Үстүбүздө жылдын 9-октябрь жөнүндө сурайын деп атам. Ошол күнү мурдагы президент Алмазбек Шаршенович, экс-премьерлер Өмүрбек Бабанов, Сапар Исаков жана башкалар болуп, жоон топ менен жөө жүрүштө Ала Тоо аянтына барышты, митингге. Анан ошол күнү мындай бир аягы бир аз ызы-чуу тополоң менен аяктады ал митинг. Ошол митингди уюштурду деп сиз, Фарид Ниязов, анан Курсан Асанов кармалды да. Эгер силер уюштуруучу болсоңор, анда аткаруучу катары ким өтүп атат иштен? Аткаруучу катары ким өтүп атканы бизге белгисиз азыр. Биз ошол күнү эртеси күнү эле бизди кармады дагы, өзүңөр билгендей, абакка киргизип койду. Болгону Фарид Ниязов экөөбүз, анан Курсан Асанов үчөөбүз кирдик окшойт. Мунун баягы тереңдетип айтып бергенге мүмкүнчүлүгүм жок азыр. Анткени тергөө тарабынан ошо сырды ачпоого тыюу салган, ал кагазга кол коюп берген мен.
мүмкүнчүлүк болсо башка суроолорго өтө берсекми? Ошентсе да мен бир аз ушул окуя боюнча бизде коомчулукта калып кеткен бир учурлар жөнүндө сурап өтөйүн деп атам. Биз мурда СГОнун 9-бөлүм деп коет УКМКнын мамлекеттик күзөт кызматы. Ошонун мурдагы башчысы болгон Дамир Мусакеев жана башкалар ошондой жоон топ саясатчылардын да мурдагы чиновниктерди кайтарып бардыңар ал жерге. Анан ошо бир маалда бир агрессивдүү топ пайда болду, башка жактан келген. Анан жанагы митингчилердин арасына кирип, катышуучуларды там сабап, уруп дегенде айтор ушундай тополоң менен аяктады да аягычы. Ушундай сценарийлер күтүлдү эле силер ошо митингге даярданганда? Ал жерге барганда анчалык деңгээлде болуп кетет деген сценарий күтүлгөн эмес. Эң мындай оор боло турган бир микрофон талаша турган, сөз талаша турган эле бир ызычуу болот го деп күткөнбүз. Анчалык атайын даярдалган бир чагымчылдардын аракетин күткөн эмеспиз ал жерде. Баягы ал жерде эки топ болуп бөлүнүп турбадыбы? Жаңы правительствонун алдында элдер өзүнчө турду, Садыр Жапаровдун тарапташтары болчу. Ал жерге барган эмеспиз биз. Биз болгон Алматы аянтына барганбыз. Менин жеке максатым ал жерге барган. Бирөөнү коргоп баруу эмес болчу. Менин жеке максатым ошо элдер бириксе, бөлүнбөсө, анан ушул жаштарды кечинде бир ДНД деп коет го бизде. Элдик кошун. Ошого чакырайын деген максатым бар болчу менин. Баягы жаман эч кандай максатыбыз жок болчу. Атамбаев өзү деле айтпадыбы баягы. Мага эч кандай бийликтин кереги жок. Ал жерде бийлик талашуу деген мындай неме жок болчу да бизде. Максат жок болчу. Ошол учурда бир агрессивдүү топ келип, бирөөнү башка чаап, бирөөнү дагы эмне кылып, анан алмашашын ичип отурган машинени кубалап аткан да киши болду да, тапанчадан бир нече ок чыгарган. Анан ал видео элге тарап кетти. Ошол иштин аягы эмне болуп атат? Бул иштин аягы эмне болуп бүтөт билбейм азыр. Азыркы убакта тергөө жүрүп атат. Бирок кандай өңүттө жүрүп атат билбейм. Анткени мен ошо камалардын алдында бир жолу баргам суракка. Ошол бойдон көрө элек мынакты. Ал жерде кимдир бир башка бирөөлөрдүн эле кызыкчылыгы ойноп кетти го деп атам да. Үчүнчү тараптын дейсизби? Үчүнчү тараптын кызыкчылыгы. Алмазбек Атамбаевдин душмандары көп да, баарыбыз билебиз да. Ошол моменттен пайдаланып, балким Садыр Жапаров экөөнүн ортосуна от жагабыз дегендер болгондур. Үчүнчү күчтөр ойноп кеттиби деп ойлойм да. Мен дагы бир маалымат кызыктуу болуп турган. Садыр Жапаров Жогорку Кеңеш аны премьерликке бекитерди. Андан кийин дагы бир-эки жолу айтты. Бул окуяны Атамбаевдер өздөрү уюштурган. Өздөрү кол салуу окуясын менде далилдер бар деген болчу. Ошондой болду эле? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Анткени бул жерде мындай болуп турат да. Ошол таштар менен жана аркабыздан урбадыбы трибунада тургандачы. Топурак менен, жанагы бурчаткалар менен. Биз баягы көнгөн адат эле Атамбаевдин коопсуздугун коргоп баштадык да. Анан мен баратканда ушундай байкадым, Атамбаевдин машинесинин жанында мындай бир орусча айтканда подозрительный адамдар турду да. Анан атайы даярдалып атканго, булар башка бирөөлөр тарабынан кол салуу депчи. Ойлодум, ошо жакын жерде турган башка машинеге салганга аргасыз болдук да Атамбаевди. Салып туруп эле ошол машинеге түшүп, жана кара Мерседес болбодубу. Анан эле ошол тарапты көздөй атып баштады да. Айткандай эле ошо атайын даярдалып, алдын ала турган да, тиякты ызычуу башталып электер күтүп турган. Ошондо Атамбаев отурбаган машинеге аткылады машинеге. Именно Атамбаев отурбаган, Атамбаев отурду, отурбады, ал көрбөй калды ызычуудан. Биз Атамбаевдин коопсуздугун сактоо үчүн башка машинеге отургуздук биз. Бирок Атамбаевдин машинесине да кишилер отурду. Ошон үчүн алар байкай албай калды, ким отурду, ким отурган жок. Өзүңөр деле видеолордон байкап атасыңар, Атамбаевдин башы да көрүнгөн жок. Аны мындай бүктөп туруп алып келип салганбыз да. Эч ким Атамбаев кирдиби же Бабанов кирдиби же башка бирөө кирдиби эч ким байкай албайт, мүмкүнчүлүк жок. 6 кийжен аткан киши ойлоду Атамбаев отурду депчи. Бирок именно ошо аткан терезесин атты, эшигин атты, анан алдыңкы мен отура турган жерин аттыр да.
Анан булар бир үчүнчү күчтөрдүкү эле деп ойлойм да. Садыр Жапаровдун ою деле балким бир четинен туурадыр өзүнүн ою боюнча да. Ушундай болушу мүмкүн деген эми божомолдор көп да, бирок андай болгон эмес. Ошол күнү дагы бир окуя жүрөктү оорутту болуш керек көп эле адамдын. Темир Сариевдин жан сакчысы аябай бир жырткычтык менен сабалып калды да. Ал кишини таанычу элеңиз, акыбалы жакшыбы азыр? Азыр эми андан кийин жолугуп сүйлөшкөн жокмун, бирок балдардан угуп атам, акыбалы жакшы дейт. Акыбалы жакшы дейт азыр. Кой таш окуяларына келсек, сиз азыр айыпталуучу катары өтүп жатасыз да ал окуяларда, иш кайсы этапта турат? Кой таш окуялары боюнча азыр сотто өзүңөр билгендей башка судья назначить этилбедиби? Азыр таанышуу эле болуп жатат азыр. Эч кандай жок, процесс башталып элек жок. Көрүнчүдөй эмес азыр. Таң калыштуусу ушул октябрь окуяларында бийлик алмашты да. Анан Сооронбай Жээнбеков ал кездеги президент да, же болбосо анын ага инилери эмес, УКМКнын башчысы Опунбаев, ИИМдин башчысы Кашкар Жунушалиев качып кетти да, мындай тигилер эмес, бийлик башындагылар эмес, бул экөөнү эмне байланыштырат? Ошо Кой таш окуяларына тийиштүү болгондугу, эмне качып кетишти алар? Эмне жашыргандары бар? Булар биринчиден ошо Кой таш окуясы боюнча эң маанилүү заказдарды аткарган да, бийликтин заказдарын аткарып келишкен. Коркпой эле мыйзамдарды бузуп, эмне деген коркутуп, үркүтүүлөрдү кылды элдерге. Бизде эмне деген бизге кысым көргөздү. Атамбаев Алмазбек Шарсеновичтин өзүнө кандай жаман нерселерди көргөзүп атышат. Булардын түстөн түз күнөөлөрү бар. Жанагы Опунбаев, Кашкар Жунушалиев, даже Атамбаевдин өмүрүнө да коркунуч келтиришти да. 7 күнү эмес, именно 8 күнү. Атамбаевдин өмүрүнө да коркунуч келтиришти булар. Ошондуктан качып кетти деп ойлойм, балким. Сооронбай Жээнбековдор болсо, булар дагы жооп бериш керек. Булар дагы түздөн түз жооп бериш керек мыйзам алдындачы. Анткени алардын буйругусуз, алардын чечимисиз мындай жолго барбашы керек эле да. Сотто ушул экөө күбө катары келип көрсөтмө берсин деп сиздердин адвокаттар кайрылып жүрүштү эле да. Эми ошондо мындай бир туңгуюкка кептелип калабы, процесс эмне болот? Мен ошентип эле ойлойм. Азыр мен деле азыр сотко 1-2 жолу кайрылгам. Бул тергөө ишин баягы тергөө кагаздары бар да бизде, материалдар. Ошолор толук эмес азыр. Ошону толуктоо үчүн кайра чечим кабыл алып, артка тергөөгө жибериңиз материалдарды. Кайра тергөө жүрсүн. Анткени мурун бийлик тарабынан кысым болуп, бир тараптуу эле тергөө жүргөн да. Ошо бир тараптуу эле тергөө жүрүп калган. Ошон үчүн акыйкат болуш үчүн кайра артка жибериңиз деп сурангам. Бирок андай чечим кабыл ала элек азыр. Негизи менин оюм, даже бардык эле юристтердин ою ошондой болуш керек. Артка кетиш керек да материал. Кайра каралыш керек. Кайра каралыш керек. Ал күнү баарынан кейиштүүсү ошо Альфадын командиринин орун басары экен. Кой таш окуясында ошол команданын жетектеп барган адам подполковник Үсөн Ниязбековдун каза болуп калгандыгы болду да. Эми саясатчылардын ортосунда эмне тиреш жүрөт, бийлик талашууда кандай тиреш жүрөт, бирок адам каза болду. Мамлекеттик айыптоо азыр ал адамдын өлүмүнө кимдерди айыптап атат? Өзүңөр көрүп тургандай эле Алмазбек Атамбаевди айыптап атат, мени айыптап атат. Анан дагы Кой таш окуясы боюнча жанагы жүрбөйсүзбү сотто? Ошонун баардыгын айыптап атат. Ар бирине ошо адам өлтүрүү деген статья коюлуп атабы? Ар бирине эмес. Алмазбек Атамбаев экөөбүздө эле бар адам өлтүрүү статьясы. Эмнеге экөөбүзгө коюп атат? Мен түшүнбөйм. Анткени Алмазбек Атамбаев колдонгон куралдан ал өлүшү мүмкүн эмес да. Ниязбеков, Үсөн Ниязбеков өлүшү мүмкүн эмес. Үсөн Ниязбеков биринчи этаждан өлгөн экен да, биринчи этаждан. Эми аны көп көргөн көп күбөлөр бар. Өзүнүн жанындагы эле жанагы орусча айтканда подчиненныйлары айтып атат да, көргөзмөлөрдү берип атышат баары. Анан дагы бир себеби
Мен Үсен Ниязбековтун денесине ок тийген сүрөтүн көргөзүшкөн мага тергөөдөн. Анан мен көргөндө эле айткам, бул 5.45-тен өлтүр депчи. 5.45 дегеним 5.45 калибрдагы АК-74 куралынан депчи. АК-74 ал автомат. Автомат. Экспертиза андан кийин эле ага чейин өзүңөр билет болушуңар керек. УКМКнын төрагасы Опунбаев өзү да айтып аткан. АК-74төн өлдү деп Кашкар Жунушалиев айтып аткан. Анан эле туруп эле өзгөртүп коюшту да. Документ катары видеолор жогорку кеңештин алдында алар отчет беришти 8 август күнүчү. Ал нерсенин баары бар да. Ал тергөөдө көңүл бөлүнгөн жокпу ал көрсөтмөлөргө? Ал жарыяларга. Бийлик башында тургандар эмне кызыктар болсо, ылдый жагын оңой эле жасап берип койт экен да. Мен ошо өзүм көзүм менен көрүп алып, аябай бир чети аябай кейиштүү болду мага. Биздин мамлекетте ушундай акыйкатсыздык бар экенинечи. Бул азыр эле чыга алган жок болуш керек. Бул илгертен эле бери келаткан система окшойт да. Заказ менен любой нерсени кылып коет экен да. Иштерди жасап коет атабыз. Ал жерде баягы логически ойлоп көрсөң деле ок тийгенде баягы мыкты деле бир жыгачка каксаң чыгып бараткан жерин мындай жарып чыгат го. Ошо төшү бер жакты көздө чоң тешик турса, эми аркасында кичинекей тешиктен ок чыгарып коетпой кайра буларчы. Биягынан кирди кылыпчы. Бул логически деле любой адамга таң калыштуу да. Баллистикалык экспертиза жүрдү эле, алар кайсы неме октон өлдү деген жүрүп атат азыр документтерде. Мен кандай куралдан? Мен сразу эле сурангам через адвокатым аркылуу. Мени да катыштыргыла. Мыйзам боюнча менин укугум бар. Анткени айыпталуучу болуп атасыз. Ал айыпталуучу катары да. Бирок алар мени тилекке каршы катыштырган жок ал жерге. Анан эле кийин чыгарып келишти. Ал жерге көргөзүп атат 7.62 огунан депчи. 7.62 огунан деп. Эми азыр курал колдонгон жигиттер бизде көп да. Кыргызстанда кызматкерлер көп, баары билишет да. 7.62 деген СВДнын огу, бул күчү бир тоннага чейин удар урат да. Бул бир да. Экинчиси, анын огу кирген жер бир минимум 200-300 грамм этин жулуп чыгат да. Жулуп чыгат. Ал окту жегенден кийин ошол эле жерден басып жүрүш мүмкүн эмес кайра. Тирүү калыш мүмкүн эмес да. Бул экинчи себеби, үчүнчү себеби ошол ок жеген жерде бир кандайдыр бир кандар болмок да, хотя бы. Ал Ниязбековго ок тийди деген жерде бир тамчы кан жок. Үчүнчү этажда бир тамчы кан таппайсың ал жерде. Анан кийин айлалары кетип баягы октун охотничий ок экен, анан ичинде сердечниги бар экен, там темирге тийип, срекаше там сынып, анан сердечниги кирген деп дагы бурмалашты. Бирок эмнегедир баардык осколкаларын табышты дагы сердечнигин таппай коюшту да кичинекей жерденчи. Бул аябай күмөн жарата турган нерсе да. Мен ар бир мелочуна чейин маани берип суроо талап кылдым да. Давай муну көргөзгүлө гана депчи. Бирок Алмазбек Атамбаев колдонгон куралдан ал жерге аларга тийиши да мүмкүн эмес. Алмазбек Атамбаев эскертүү катарында өйдө аткан ал өзүчү. Тийиши да мүмкүн эмес да. Ал жерде көп нерсени жасап коюшту да булар. Курсан Асанов ошо 8 август күнү Алмазбек Шаршенович мен тергөөгө барам деп макул болгондон кийин ошо күбөлөрдүн катышуусунда ошол куралдан окторду санап атпадыбы магазинде. Бирөөсү дүрмөттө экен деп, анан баардыгы толук деп мындай чыгарып атканда, ошондо демек азыр тергөөдө ошол куралдан атты болунуп атабы, Ниязбеков? Ооба. Ниязбековду таанычу элеңиз, маркум? Ниязбековду подполковникти. Ниязбековду мен жана бир айтып кеттим. Ниязбековду билчүмүн. Ал биринчи замы болчу. Альфанын. Жакшы киши, жакшы болду, укчумун, жакшы байке деп. Бирок жакындан таанычу эмесмин. Мен ошо апасын соттон көргөн сайын жаман болом, ал эне да. Аябай түшүнүү менен кабыл алам. Анан ошо апасынан барган сайын бир нерсени күтөм да, ошо соттун акыйкат өтүшүнө жардам берип күтчүмүн да мурун. Сот жабык өтүп жүрбөдүбү? Жардам берип, сотто ачык өтсүн, мен ачык талап кылам. Баламды ким өлтүргөнүн табат элем, билет элем деген бир сөз айтабы деп аябай күтүп жүрдүм да. Азыр Кудайга шүгүр ачык өтө баштады сот.
эми акыйкат болот болуш керек деп атам. Сиздерде акыйкат сот болушуна эми үмүт жаралып калды. Үмүт жаралып калды. Анткени биз мени ачык талап кылып атабыз да, ачык өтсүн, баары көрсүн эмне болгонун. Ниязбеков жөндөн өлүп калды демей калып, жөндөн эле. Курмандык болуп калды. Курмандык болуп калды да. Бул жанагы бийликтин жанагы күч органдарынын жетекчилигине койгон мыйзамсыз талаптарын аткарабыз деп жүйөдө жерден эле спецназдын патриот баласы окко чыгытпай калды. Балким бийликтин көксөгөнү, көздөгөнү канагышы керек болгон. Мен айтпадымбы, биринчи күнкү жүргүзүлгөн операция бийлик өзүлөрү пландагандай өттү деп. Мен ошентип баамдадым. Анткени баардыгы ошого баягы мен күмөндөөлөр толтурат. Баардыгын бириктирип келип анализ чыгарсаң ошого алып келип атат да. Тиги эки кишинин качып кеткени дагы бул күмөндү күчөтөт да. Бул бир кызыкты айтып кетейин. Ошол 7 күнү именно Алмазбек Атамбаевка ошо Альфа тарабынан операция жүргүзүлгөн күнү Сооронбай Жээнбеков өзү Ысык көлдө болчу, отпускада. Опунбаев Бишкекте болгон эмес, отпускада болчу. Кашкар Жумушалиев Бишкекте болгон эмес. Коопсуздук кеңешинин катчысы Сагынбаев да. Ал дагы Бишкекте болгон эмес экен, менин укканым боюнча. Эмнеге бул эмнени билдирет? Башкы прокурор ошол убакта Жамшытта Бишкекте болгон эмес экен. Алар ошо бир чоң жоопкерчиликтен өзүн алыстаткысы келди го. Булар биз жок болчубуз. Эртең бир нерсе болуп кетсе, вдруг да жанагы эгер Атамбаевка барды ала албай калды, эл чогулуп кетип, кайра келип бийлик алмашып кетеби дегенде коркунучтар болгон окшойт да булардачы. Балким Атамбаев каза болуп калат деп күтүшөт. Балким биз жок болчубуз. Жөн эле жанагы эле азыр буйрук аткарып аткан, мен деле боорум ооруйт азырчы жанагы тергөөчүлөр тергеп атпайбы, иш алып барып атпайбы? Аларга деле приказ берди да мындай депчи. Алардын эртеңки тагдыры эмне болот билбейм да. Эми азыр мыйзам орноп акыйкаттуулук келсе, алар дагы жооп бериш керек болот да. Мен мисалы үчүн эч кимисинен өч алуу деген менде эме жок. Анта албайм, мен айтып атпайм, мен түрмөнү душманыма да каалабайм да азыр. Эң кызыгы Алмазбек Атамбаевдин жанында ушу 9 жыл жүрдүм. Көлгө канча жолу бардык? Көлгө бир да жолу самолет барган эмес, Алмазбек Атамбаевди алып кетүү үчүн, же болбосо жеткизүү үчүн көлгө. Унаа менен эле барчысыңар. Ошол күнү 7 күнү самолет турган Тамчыда. Президентский самолет даяр турган. Демек бир нерсени күтүп атышты да. Бул эмне үчүн даяр турган? Мен өзүмдүн жеке оюм, бул же ошол жанагындай төңкөрүш болуп кетсе, же бирдеме болуп кетсе, качып кетем деген ой болгон. Самолет менен же Ошко качабы, же башка тарапка качабы, самолетту даярдап коюшкан. Бул эң кызыгы болгон да. Анан жанагы жетекчилер ошол маанилүү операция жүрүп атса эгер, милиция билбей калган, өзүлөрү как будто биз эчтеке билбейбиз деген сыяктуу отпускалуу болуп 3 күндүк, 4 күндүк отпускалуу болуп четке чыгып кетишкен да. Булардын баары эми күмөндөөлөр жаратат да. Бүт бар күмөндөөлөр жаратат. Биякта 3000 милиционер чогулуп атса, анан кандайча жетекчиси билбейт? Ошол да. Кандайча жетекчиси отпускта жүрөт? 3000 милиция эмес, Кой Ташка баргандар 7000ден ашык милиция бар. Ооба. Анан жанагы даярдыгы жок. Ошол эле Кой Ташка барып мен азыр жана Чүй областынын жетекчиси дагы травма болуп калбадыбы? Мен ал кишини көргөн сайын жүрөгүм ооруйт. Мисалы, ошого да күнөөлүү да, ошол бийлик күнөөлүү да. Атай алдын ала план түзүп алып, даярданып барышса, алар да даярданып бармак да балким. Каскасын кийип алып, же брониктерин кийип алып, алдын ала ошо эл жок жерден баарын алдын ала бүт мүмкүнчүлүктөрүн түзүп алышып туруп аны жүргүзүшмөк да операциянычы. Жөн эле жерден милиция кызматкерлерин дагы, ошол эле Альфа кызматкерлерин жабыр тартып отко салып берип койушту да, жабыр тартып калышты. Мен эч качан күнөөлөбөйм аларды, күнөөлүү деп. Альфа кызматкерлерин дагы, милиция кызматкерлерин дагы, балким ошол жерде калып калган Альфа кызматкерлер мен сыяктуу эле болгон да. Мени мисалы үчүн жана айтып кетпедим башында, четке тур депчи. Мен оңго кетсем деле жопко тартылат элем, солго кетсем деле жопко тартылат элем. Жанагы оңго кетсең атың өлөт, бияка кетсең өзүң өлөт дегендей абалга калтырышты. Мен оңго кетсем жопко тартылбашым керек болчу негизичи. Мен аягына чейин турдум, каршылык көргөзгөн жокмун эч кимге. Тартылбашым керек болчу, бирок тартпайчу. Болгону Алмазбек Атамбаевка көргөзмө бер деген эле. Эми тартып коюшту дегенимдин себеби мени азыр ошол камабай туруп эле эгер тергөө жүргүзүп, соттун чечими чыккандан кийин камаган болсо дагы бир кеп эле да.
мени ошо коркутуу, басынтуу, кысуу максатында барып камап атат да. Мага камаганда да ачык айтып камап атат да. Эртең түрмөгө алып барып камайбыз жанагылардын арасына. Анан көрөм сени депчи. Айтып бербегениңди көрөм деп ачык айтып атат да мага. Бул деле кысым да. Мен УКМКнын жетекчилигинин жоопкерчилигин сурайын деп атам да. Ал жерде күн сайын болбосо да күн алыс Алмазбек Атамбаев эл менен жолугушууларды өткөрүп жатканын билишчү. Ал мындай бир жашыруун маалымат эмес болчу. Ачык булактарда, маалымат булактарында ага чейин түз эфирлер болуп аткан да. Анан ошондой жерге, ошондой операция жасап барып байлап кел деп туруп, жоокерлерди жиберип коюу туура чечимби, жетекчиликтики? Жок. Жетекчиликке туура эмес чечим. Ачык эле мындай эл менен тирешке жөнөтүп коюу дейм да. Ачык эле көрүнүп турбайбы? Алмазбек Атамбаев биринчиден жөнөкөй адам эмес эле да. Ал убакта өзүңөр билгендей экс президент болчу. Кол тиймегис макам өзүндө бар болчу. Аны даже күнөөлүү катары да чакырган эмес да анда. Күбө катары эле чакырып ачкан да. Күбөдө турган адамга андай чабуул жасап барыш бул өзү эле бир адам мындай адамдын сапатка сыйбаган нерсе го дейм биринчиден. Аны мыйзамга да туура келбейт да. Ал өзүнүн үйүндө жатат. Алмазбек Атамбаев канча ирет мына ачык эле айтпадыбы? Мен кызматташууга даярмын. Мен бирок бара албайм деп айтпадыбы? Эме маалымат булактары аркылуу жооп бергенге даярмын деп атты. Бирок тергөөгө ал канчалык ыңгайлуу болмок ошондой формат? Эгер тергөө ачык акыйкат өтүп атат десе, жакшы эле болмок да, элге ачык өткөзсө барын. Алар жашырып аткандын аркасында бир нерсе бар да. Аркасында бир нерсе сөзсүз болгондо элден жашырган. Анткени көп чындык чыгып калмак да. Алмазбек Атамбаев эчтеке кыла албай калышмак. Ошон үчүн алар ойлоп табышты да. Мисалы, ошол жерге чабуул жасап барган альфа кызматкерлери барбаш керек болчу биринчи очередь. Альфа кызматкерлери булар түздөн түз жанагы терроризм менен, экстремизм менен ушундай мамлекеттин коопсуздугуна баягы коркунуч келтире турган гана күчтөр менен согушканга предназначенный да альфа. Ошол багытта эле даярдалыш керек да. Ошолорго эле барыш керек. Мындай Кыргызстандын ичинде болуп аткан башка иштерге жанагындай ошондой эле чабуулдарга МВДда СОБУР деген бар, СОБУР баш керек болчу. Эмне үчүн СОБУРду жиберген жок? Анткени булар алдын ала даярданышкан. Экинчи вариантын ойлошкон да. Кийин тергөө жүрүп калса, ошол тергөөнү жабык өткөзүү үчүн альфаны кошушкан. УКМКны кошушкан. УКМКны кошсо, обязательно ал тергөө жабык өтөт да. Ошон үчүн эле кошушкан да. Болбосо СОБУР мисалы үчүн күндө кылат да мындай операцияны. Балким алар эффективный өткөзүп кетмек да барыпчы. Эч ким жабыркатпай, татынакай эле өткөзүп кетмек да. Ошондой мүмкүн беле? Элди жабыркатпай, жоокерлерди жабыркатпай, Атамбаевди алып кетүү мүмкүн беле ошол? Толук мүмкүн болчу. Эмнелер жасашкан жок? Толук мүмкүн болчу. Эмне туура эмес жасашты? Жанагы үйгө альфа кызматкерлеринин алып барышы өзү мыйзамсыз, негизи айтып кетпедимби? Эми мейли альфа кызматкерлери барсын да. Бирок ошол жерде жетектеп баргандар туура эмес команда беришкен да. Мен альфа кызматкерлерин такыр жамандабайм. Аларда эч кандай күнөө жок. Аларга кандай буйрук берсе, ошондой аткарышат. Себеби мен дагы спецназда иштегем. Аларга кандай буйрук берсе, ошондой аткарат. Алардын эң башкы жетектеп барган ошол эле следственный управление алып бардыбы же кайсы кызматкерлер барды билбейм. Азыр бизге так айткан эмес. Ошолордун кемчилиги кеткен да бул жерде. Спецназдын кандай операция жүргүзбөсүн эң маанилүү бир эки эле эң главный задачасы бар да. Тапшырмасы бар да. Ал кирүү, чыгуу да. Кирүү, операция, кайра чыгуу. Кирүүсүн эмне? Булар кирүүсүн да аткарган жок, чыгуусун да аткарган жок. Себеби кире турган операция, кире турган объекттин тегерегиндеги элдин коопсуздугун биринчи орунга коюш керек эле да. Ким жетектеп барса дагы бул жөн турган, тынч турган элдин коопсуздугу биринчи орунда туруш керек да. Ал сакталган эмес, наоборот ошо элди көздөй ок атып, бул аябай мыйзам бузуу болгон. Анан чыгуу маселеси элдер келип атат да үйгө.
короого кирип кетишкен уже. Аларды элди кармап туруу мүмкүн болбой калганын көрүшкөн. Анан ошол жерде жанагы ким буйрук берип баштап жүргөн болсо, ошол айтыш керек эле ал жерден. Чыгып кетиш керек депчи. Ал жерден чыгып кетиш керек болчу. Спецназдын эч кандай задачасы жок андай. Так до конца тур деген задача жок ал жерде. Ал жерде эч ким менен согушпайлы болчу. Согуш эмес да ал жерде. Согуш эмес болчу. Алар болгону коридор создавать этип берип аткан тергөө кызматкерлеринечи. Ал жерде согушпаш керек болчу. Кармай албай калдыбы элди, жалданган элди кармай албай калды. Ал жерден тез аранын ичинде чыгып кетиш керек болчу. Чыгып кеткен болсо, жанагындай өлүм да болбойт болчу, уур токмок да болбойт болчу, кан төгүлүү да болбойт болчу. Тынч эле бүтүп калмак да баардыгычы. Булар как будто бир террорист менен согушуп аткандай. Мен ойлойм, ушу до конца тургула деп команда берген. Мен эмнеден айтып атам муну? Ошол жерде көбүнчөсү жаш балдар болгон. Анан командный состав болгондо ичинде калып калгандардын көбүчү. Калгандары эмне үчүн сорттолуп, именно үйдүн ичинде жүргөндөр дагы эмне үчүн качып чыгып кетип атат эшке. Алар туура кылган да, алар туура кылган. Өзлөрүнүн биринчи очередь ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келген алардын жаралган. Алар качып кетишкен. Негизи ошондой команда берилиш керек болчу. Аяка до конца тур деген, аягына чейин тур деген эч кандай тапшырма бере албайт эле ал жерде. Эч ким даже укугу жок эле да. Булардын жана 7 августта болгон биринчи операциясы өзүлөрү түзгөн план боюнча аябай сонун өткөн да. Өзүлөрү түзгөн план боюнча. Булар түзгөн план ызычуу жаратыш максат болчу. Анткени ал күnkү келген операция мыйзамсыз болгон. Ал күнү келген дагы Алмазбек Атамбаев алдын ала эскертип жүрбөдү. Мен куралым бар, курал колдоном депчи. Ошол куралды колдондуруу максатында атай жаратышкан да булар. Ошондо Ниязбеков жөн эле курмандык болуп кетти дейсизби? Ошол ойлонуу багам. Анан эгер Алмазбек Атамбаев курал колдонсо, андан кийинки барган штурм уже мыйзамдуу болот. Ошол менен жоопко тартабыз деген пландары болгон да булардын. Мен ушинтип ойлойм да. Болбосо башка варианттар аябай көп болчу да. Алмазбек Атамбаевди мисалы үчүн ошол жерде 1,5 айдай ичинде короо ачык болбодубу? Ичинде да сотрудниктер жүрдү, мен көрүп эле жүрдүм да, 4төн 5тен жүрдү. СМБдан жүрдү, МВДдан жүрдү. Эл менен эле кошулуп, даже самор кайнап жүргөндөр болду элдин арасында. Сиз өзүңөрдү тааныйсыңар да? Мен тааныйм да. Бирок билгизбейт да мага. Менин как будто мен тааныбагандай жүрчүмүн, билчүмүн мен. Бирок мен справка жазчумун биздин службага. Жетекчиликке каждый день жазчумун. Элдин арасында эмне сөз сүйлөнүп атат. Коопсуздук боюнча момундай сүйлөнүп атат, чагымчылдар келип калып атат, момундай киши деп жазчумун. Алар алчу, бирок аларга эч кандай реакция көргөн жок да. Сиз ошо жетекчиликтин тапшырмасын аткарбай койду, биз чакыртканбыз, ал келбей койду ошол күнү деп атышат. Ушундай иш болду? Жок. Мени ошол күнү эртең менен кадимкидей эле баягы күзөт кызматы бар го, күзөткө чыгасың го. Күзөткө чыкканда приказ коет. Кадимкидей эле эртең менен приказ коюп жиберген. Ар бир күндүн өзүнүн буйругу бар, 24 саатка коет, 24 саатка. Мен ошол күнү эртең менен кадимкидей эле приказ алып алып, ишке баргам. Жумушка чыктыңыз. Буйрук алып алып жумушка чыккам. Альфа дагы ошол мага окшош эле буйрук алып алып келишти да. Бул бир эле кызматтын ичинде эки башка бөлүктөгү, мисалы мен коопсуздугун карай турган адам болсом, атигилер чабуул жасап келген адамдарды кагылыштырып койду да. Мен бул боюнча дагы өзүм жазып чыккан мурун. Мен өзүмдүн жетекчилигиме баргам. Ушундай чабуул болот, чабуул кылат экенсиңер. Бирок аны мен ойлогом, бир ноябрдын аягында жанагы Конституционный палата чечим кабыл алгандан кийин кылат болсо керек деп ойлочумун да. Анчалык эрте болоорун күткөн эмесмин чынында. Бирок алдын ала барып айткам мен. Ушундай кылат экенсиңер. Алар келип калса, эгер тергөөчүлөр келип калса, же болбосо спецназ келип калса, мен эмне жумуш аткарам аякта? Мен салып берип коюп эле калып каламбы? Анткени салып берип коюп калып калыш мүмкүн эмес да. Ал үчүн представитель келиш керек болчу биздин службадан. Ошолордун тактаганы баргам да. Жооп алдыңыз эле? Шабданбеков деген ошондо атын унутуп калдым, биздин жетекчи. Ошол өзүнүн замдарын чогултуп алып, өзүнүн кабинетинде отуруп сүйлөшкөнбүз.
Ал мынтип айткан, эгер андай келип калса, сен четке чыгып туруп берип турушуң керек депчи. Анан мен кайра эле суроо салгам. Эгер ошол моментте Алмазбек Атамбаевка бир нерсе болуп кетсе, ким жооп берет? Кокустук болуп кетсе, мен негизи эч кимге бир да кишинин колуна салып берип койгонго менин укугум жок. Биринчиден, сиздердин уруксатыңыз жок. Экинчиден, андай буйрук бере албайсыз. Эгер андай буйрук бере турган болсоңуз азыр, анда мага письменный жазып бериңиз. Любой момент келсин, тергөөчүлөр. Келсе, сен Алмазбек Атамбаевди бересиң да четке туруп турасың деп жазып бериңиз, коопсуздугуна өзүм жооп берем деп. Андай болсо мен макулмун анда сизге. Же болбосо андай кыла албасаңыз, анда мени азыр ушул жерден ошол менин кызматыма четтетиңиз, чакыртып алыңыз. Десем, жок канат, мен анда өйдө жак менен бир сыйра сүйлөшүп көрөйүн, андан кийин жообун айтам деди. Ошол бойдон мага чыккан жок. Жообун айткан жок. Ошол жерден күтүүсүздөн анан спецназ келип калды. Ага чейин эле Алмазбек Атамбаевка бир 3 жолу коркунуч жаралган болчу. Коопсуздук боюнчачы. Ошол күндөрүбү же сиз иштеп аткан маалды айтып атасыз? Сооронбай Жээнбеков менен урушуп баштагандан кийин 3 жолу коркунуч жаралган болчу. Ал 3 жолу тең мен кагаз түрүндө кайрылгам. Могул информациялар түшүп атат. Ушуларды текшерип бергиле деп. Мага кагаз түрүндө да жооп көргөзүшкөн жок. Эч кандай мындай реакция деле кылган жок го дейм да. Мен ошондо эле байкап калгам. Мени дагы эки жакка жана чыгарбай калган, өзүңөр билесиңер да. Алмазбек Атамбаев мисалы Москвага учканда мени калтырып койчу. Ортодо Дубайга барып келди, дагы мени калтырып койшкан. Анан мага бир ошондо эле уже башталганда, ошо Алмазбек Атамбаевдин өмүрүнө коркунучтар уже жарала баштады деген башталган да. Ошол Курсан Асанов 8 август күнү алгач Кашкар Жунушалиев баштап барды, жанагы армияны дейличи. Андан кийин анын колунан келбеген соң, анан Курсан Асанов барып сүйлөшүүлөр ийгиликтүүрөөк өттү окшойт. Анан Алмаз Шаршенович мындай багынып берди десе болот да. Ошол күнү менин негизги кетирген айыбым Атамбаевди көзү тирүү тергөөгө алып келгеним болду деп маалымат берип жүрөт да Курсан Асанов. Атамбаевдин көзүн тазалоо аракети болду эле ошондо. Чын болгон, чын. Анткени биринчи бизге Кашкар Жунушалиев кирген жок деп атпайбы көчү. Эң биринчи ошол 8 күнү Кашкар Жунушалиев кирген. Видеолордо жүрөт го. Кирип, анан кирип туруп эле Алмазбек Атамбаев ошондо орой мамиле жасап баштады да. Эй депчи, сен дегендечи орой мамиле жасап баштады дагы. 3 мүнөт убакыт берем азыр. Штурм кирет деди. Чыккыла депчи. 3 мүнөт убакыт берем деп. Анан ошол маалда Кундуз Жолдубаеваны таанысыңар да. Кундуз Жолдубаева ошо ичинде болчу. Биздин жаныбызда болчу. 8 күнү бул. Анан Кашкар Астраханович, биякта кыздар да бар. Мен Кундуз Жолдубаева деп айтты да. Деп айтканда эле анан ошо Кашкар Жунушалиев неме деп калды. Алмаз Шаршенович, сизге бөөдө кыздардын өлүмүнүн эмне кереги бар деди да. Эмне кереги бар, чыгаргыла деди да. Анан эле тыптынч болуп калды. Ойлонуп эле бир 10-15 секундга тыптынч болуп калды да чыгып кетти. Ошону менен чыгып кетти дагы, биздин кийин уккан маалыматтарга караганда эшикке чыгып ушундай ызычуу болуп кетиптир, эмне кылабыз болуп. Ичинде кыздар бир башка бир сотрудниктер, алардын азыр фамилияларын айта албайм. Анткени алар суранышкан, айтпа депчи, мага айтып беришкен да баары. Аларга ушундай буйрук болгон экен да, Кашкар Жунушалиев тарабынан. Мен укканым боюнча да бул. Киресиңер, жанагы решеткаларды жулуп киресиңер. Решеткаларды жулуп кирсеңер, биринчи Сагынбаев тосуп чыгат силерди. Сагынбаева на поражение деп айткан экен да. Мен муну бир эле кишиден эмес, 3 кишиден уктум да. Именно ошол операцияга катышкан. Сагынбаева на поражение деп айткан экен. Аны көргөн Атамбаевдин колунда курал болот. Ал силерге ок чыгарат. Ошону менен ликвидировать деген команда болгон дейт да. А бирок ошол эле буйрук алгандар отказ кылган дейт муну. Жок, биз мындай кыла албайбыз. Курал менен кире албайбыз. Анткени бул дагы экс-президент. Деп ана ошол ызычууну Курсан Асанов келип калат. Алардын айтып берүүсү боюнча да, бирок мен так билбейм. Анан Курсан Асанов келип калат, ошону менен жинденип сөгүнүп сагынып алып Кашкар Жунушалиев кетип калат.
телефон тарткан жерге кеткен го дейм, кыязы. Сүйлөшкөн Үйдө жок менен. Ал күнү байланыш түзүп коюшкан болчу. Ошол менен Курсан Асанов кирет да ал келгичекте анан биз менен сүйлөшүп чыгарып кетип атпайбы. Бул алардын планын өлтүрүп койду да. Планын баарын жокко чыгарып койду да. Силердин аман калганыңар пландын ойрондолушу болду. Мен азыр ушу биздин аман калганыбызга эң биринчиден болуп, бирден бир себеп Кундуз Жолдубаева себептүү. Биздин аман калышыбызга Алмазбек Атамбаев экөөбүздүн. Эгер ошол 3 киши подтверждать этип атат, алардын аттарын айта албайм мен, бирок алар суранышкан. Айта көр, бирок мондай сүйлөшүүлөр болгон деп. Кундуз Жолдубаевага дагы эле мен рахмат айтмакмын дагы. Ошол себептүү. Экинчиден Курсан Асанов. Курсан Асановдун айтканда чындык бар. Курсан Асанов айтып атат, значит, жанагы үчөөнүкү деле чын да. Сиз 2013 жылдан тартып ал кезде Алмазбек Шаршенович расмий кызматта болчу, өлкө башчы катары. Ошондон тартып иштеп келдиңиз, Мен 2012 жылдан баштап Алмазбек Атамбаев президент боло электе, премьер-министр кезинде баягы 11 жылы. Эми анда жакын эмес, жакын адам катары эмес, мындай эле жөнөкөй эле катардагы адам катары коопсуздугун коргоп келдим. Андан кийин ошо 2013 жылдан кийин баштап уже баягы личный охрана деп коет. Ошол жакка өттүм. Ошондо ал киши өзүнүн бийлигин өткөрүп берип, анан досум деп туруп кызматты тапшырып кетти. Анан көпкө узаган жок, экөөнүн ортосунда бир тиреш коомчулукка ачыкталып баштады да. Ошондон тартып Атамбаевди тегеректеп жүргөн бир топ мондай командалаштары сатып аркы жээкке өтүп башташты да. Сизге да ошондой сунуштар болду эле? Ондай сунуштар деле түз болгон жок, бирок аракеттер болгон. Эми кандай десем, Атамбаевдин жанынан өзүмдүн жеке чечимим менен кет дегендей башында болгон да. Өзүм эле мен муну менен иштебейм деп, как будто мен коркуп кетип аткандай бир неме калтырабыз дешкен да. Өзүң кет депчи, биз эчтеке дебей турганда эле кет депчи. Жетекчиликтен ошондой сунуш болду эле? Жетекчиликтен именно түз болгон эмес, бирок кайсы бир адамдар аркылуу болгон да. Айттырылган. Абакта ошо каршы көрсөтмө бер, тиги бу деген нерселер болуп тур да. Мисалы, бизге маекке Мискенбаев келип кетти, ал да кой таш окуялар боюнча жүрөт, тергөөдө. Анан Равшан Жээнбеков келген. Ал экөө тең ошо жөнүндө айтышты, абактан ушундай сунуш түштү. Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө берсең, андай жеңилдейсиң дегендейчи жазаны. Сизге андай сунуш болду? Мага көп жолу болду бул. Мага эң башында тергөө башталганда эле мени камай электе эле уже айтып башташкан. Көргөзмө бер, эчте каласың, камайбыз деп коркутуп башташкан. Жеке эле Алмазбек Атамбаевга эмес, Курсан Асановго башталганда эле баштаган мага. Курсан Асановго көргөзмө бер депчи, жана Памир Асанов ордуна турбадыбы. Вот лично ошол коркутуп баштаган мени. Эмне деп сунуштады? Курсан Асановго акча алды деп айтты деди. Жок, Курсан Асанов боюнча суроо берем деди. Курсан Асанов монткен деп айтты. А мен эмнеге айтам, аны билбесем, болбосо Курсан Асанов менен Атамбаевдин сүйлөшүүсүн көрбөсөм, же Курсан Асанов андай кылбаса менин көзүмчө кантип айтам мен жөн эле бир адамгачы. Аны ошондо эле түшүнгөм, Курсан Асановго атака башталыптыр депчи. Памир Асанов тараптан болду. Памир Асановдон түздөн түз болгон мага кабинетинде. Ошого бир мени билесиң киммин дейт. О, билем. Сиз начальникке суусуз десем, камап коем дейт. Камап коюңуз, пожалуйста. Деп ушундай коркутуулар болгон. Анын ордуна жанагы Эркебек Ашыркаджаев деген барды. Ал киши тараптан да болгон. Ал кишилерди мен ачык эле айта беришим керек. Анткени ал кишилердин кордугун көрдүм да, мен түрмөдө көрдүм. Мага ушундай кысым кылышты. Ошол кишилер жанагы Сооронбай Жээнбековдордун саясий заказдарын аткарышты бул кишилер. Бирок тилекке каршы дагы деле азыр кызматта, жок, кызматта отурганда дагы зам министр болуп отурат азыр. Ошол кишинин түздөн түз коркутуусу болгон мага. Алмазбек Атамбаевга көргөзмө бер. Бербесең эртең өкүнүп каласың. 20 жылга кесилесиң деген мага. Ким бар го? Шамил Атаханов. Вот Шамил Атаханов, келтеген министр бывший. Ошол мага чөгөлөп көрүп ыйлаган.
жардам бер деп. Сен ошентип келесиң деп айткан да мага кабинетинен. Ошол Ашыр Бирок Кожоев. мен Ашыр Кожоевго айткам, кимге ким чөгөлөйт, аны убакыт көргөзөт. Мен сизге өлүп барсам да чөгөлөп келбейм деп айткам да. Азыр мына кызматта турат. Азыр эми ушул сөзүм менен алып барып кайра мени камап койсо деле мен даярмын ага. Камап кое турган болсо. Мынчалык бети жоктукка барбайт болуш керек. Эми буларга ишенчилик жок да. Булар эми тетигин баарын кылышты, апа-бакай жерден. Мен азыр мына азыр дагы эле сот бүтө элек. Мен эгер күнөөм болсо коркмокмун да. Эми булардан мен корко турган эчтекем жок да. Мына азыр кичине бир мыйзам орнуп келаткан болуп атат мага. Мына бизди үй камагына чыгарды. Мен азыр бир аз болсо дагы өкмөткө ишенич бар да азыр. Үмүт пайда болду. Үмүт пайда болду да. Үмүт пайда болуш керек. Анткени мына мени камады, менин артыма эмне деген сотрудниктердин шагы сынып калды да. Мындай эртең бир нерсе болуп кетсе, бир чечим кабыл ала турган болсо, кабыл ала албайт азыр. Алар жана иш ордун таштай качып кетүүдөн башка аргасы жок. Четке эле чыгып коет. Бул жеңил да. Четке эле чыгып коет. До конца эч ким бара албайт азыр, көрүшө албайт. Азыр бул эми жеке эле мени кыйноо эмес, бул мамлекетке кызмат кылып аткан адамдардын ишеничин баарын өлтүрүп коюшту да булар. Жеке бир кишинин кызыкчылыгы үчүн баарын өлтүрүп коюшту да. Булар терең ойломогон кишилер экен да. А сиз УКМКга каяктан, кайдан, качан келип калдыңыз? Мен УКМКга 2011-жылы келдим. 2010-жылы бир американский сбордо окуганбыз. Спецназдар үчүн уюштурулган окуу болчу. Антитеррор. Ошол жерде окуп, ошо эзгон балдар менен таанышып, ошол жерден. Ага чейин анда ал чейин сборго мен каяктан барып Погран калдыңыз? службанын Бөрү деген спецназында служба алчумун. Анан ошол жерден таанышып 2010 жана ызычуулардан кийин Бишкекке случайно эле келип калып, анан кирип тапшырып көрдүм. Экзамен тапшырып көрүп, бардык талаптардын баарын аткарып өтүп кеттим. Ошол менен случайно эле келип СГОго иштеп калгам да. СГОго моундай бир спорттук даярдыгы бар балдарды алышат да. Эмне боюнча машыгасыз сиз? Рукопашный бой. Жакшы. Мындай кыйноо, сабоо, тигибүү дегендер болдубу? Жок, кыйноо, сабоолор деле болгон жок. Эми мен азыр өкүнө турган эч нерсем жок. Бардыгы өтүп кетти. Өтүп кеткенде как будто болбогон нерсе деле болуп калат экен, эчтеке. Эми кайгыра турган деле эч нерсем жок да. Бир жаманчылыктын артында сөзсүз жакшылык бар деген чын да. Жакшылык болуп эчте жүрөм, ошого шүгүр деп жүрөм азыр. Эки үйдө жөлөшсө ортосунда кара чымынга зыян деп коет да. Кыргыздын макалы бар. Ошондой өкүнгөн күндөрүңүз болдубу? Мен ортодо жөн эле жабыр тартып атам деп. Андай деле өкүнгөн жокмун. Ушу көп кишилер айтты, сен эки үйдө чабышса ортосунда мындай болдуң, тигиндей болдуң. Бул сөз мага мындай тийип атат да. Как будто мени бирөө мажбурлап алып барып ошол жерге иштетип коюп, анан мажбурлап кетирбей койгон дегенчи. Алмазбек Атамбаев деле мага бир нече жолу айтты. Ушу менин жаным кооптуу болуп калды. Балким кетесиңби депчи. Мен уже сага сарсана боло баштадым депчи. Менин кызматым ошол болчу да, мен эмнеден корком? Мен баарын мыйзам чегинде аткарып атсам, мыйзам буза турган иш кылбасам, анан ошондой учурда, ошондой кыйын болгон учурда баардык жакын достордун баары убагында баардык жакшы жерлерде иштеп көтөрүлгөн адамдардын баары сатып кетип атса, пайдасын көргөн кишинин баары сатып кетип атат. Анан ошол учурда менин кетип калганым бул адамдык сапатка жатпай калмак да. Мага Алмазбек Атамбаев бир нече ирет өзү да айткан муну. Мен кооптуу болуп атат. Менин аркаман силерде чайналып калбагыла деген. Азыр көбү айтып атат. Алмазбек Атамбаевдин акчасын алып койгонда, анан буга баягы как пешке катары булар депчи. Алмазбек Атамбаев өзү мага бир нече ирет айткан ошентип өзү. Жабыр тартып калба, кете бер деп. Алысты көргөн киши да. Балким ушундайсыңбы деп. Жок, менин мамлекет бөлүп берген мени ошол кызматты. Мамлекетке да болсо бир аз ишендим да. Интернетке сиздин каттар көп жарыяланат да, жана ырларды өзүңүз жазасызбы? Жанагындай шурудай тизилген кол жазма дагы сиздики. Мен баягы немеде иштеп калбадык, азыр компьютер кийин эле чыкпады. Мен жаңы иштеп атканда ошол бир документациянын баардыгын план жазып, баарын кол менен жаздык да. Анан бизди ушундай тарбиялаган да. Кол офицерский болуш керек, үнүң командирский болуш керек депчи. Мындай табият берген үндү кантип өзгөртөсүңөр?
табият берген үнді өзгөртө албайсың. Эми мындай командный голос болуш керек деп ага отрабатывать этчи да. Менин голосум, мен даярданган жокмун, өзү эле ушундай. Кол жазмам деле өзү эле ушундай. Мектепте, школда деле жакшы окугам, Кудайга шүгүр. Эмне үчүн УКМКны тандап алдыңыз? Ушундай кооптуу кызматты, кесипти. Мен башынан айта берчүмүн, мен үчүн биринчи очерет өлкө депчи, өлкөнүн коопсуздугу деп баягы. Мисалы, мектепте окуп жүргөн чок жигит ошентип ойлоно алчу эле? Жок, мектепте жүргөндө эч кандай мындай оюм жок болчу. Мектепте жүргөндөн кийин армияга бардым. Армияга баргандан кийин иштеп калдым, ошондон калып эле контракт түзүп. Ошондон баштап эле ушундай болуп калды да, өзүмдө элечи. Биринчи очерет өлкөнүн кызыкчылыгы депчи. Патриотический сезим болуп калды го. Жаныбызда жүргөн мен тегерегимдеги досторумдан, ошолордон зависит эткен да, балдардын баары ошондой болчу. Демек, ошондой мындай пафосу жок, жасалма эмес, чын дилден өлкө үчүн күйгөн балдар бар деп атасыз? Бар. УКМКнын катарында дагы. УКМКнын катарында да бар. Жакшы. Сиздин ошо могу кыйын күндөргө түшүп калдыңыз, абакка түштүңүз, адам өлтүрүүгө айыпталып атасыз. Бул аябай чоң эме да, кылмыш, адамдын өмүрүнө залал келтирүү да. Анан ошо сиздин кыйынчылыкты жакындарыңыз кантип өткөрүп атышат, кантип көтөрүп атышат? Үй бүлөңүз, апаңыз дегендей. Бул жерден эң кыйын эле апама болду да. Апама ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып рахмат айтып кетсем болот. Апам менен рух дух деп коет адам да. Ушуну көтөрүп турду да. Өзү канчалык кайгырып атса дагы мага билгизген жок. Балам, өзүңө бек бол, башыңды көтөр, кыйынчылык өтүп кетет деген сөздөрүн мага соттон айтып жүрдү. Каталашып аттык. Апама рахмат айтам. Кийин чыкканда билдим апамдын кандай кайгырып жүргөнүн. Апам мен үчүн кандай уктабай азап тартканын. Эми түрмө сыртынан мындай түрмө деп азыр мени көрүп алып, жакшы эле турбайсың деп атпайбы, бирок ичинде эмне болуп атканын билбейт эч ким. Мен түрмөнүн ичиндеги ызы-чуунун баарын эчке чыгаргым да келбейт да. Түрмөнүн кыйынчылыгы, мен душманыма да каалабайм да түрмөнү, эч ким көрбөй эле койсун. Анан апама биринчи очерет апама рахмат. Апама кыйын болду баарынан. 4 октябрда парламенттик шайлоо өттү. Ал аябай бир мыйзам бузуулар, мүмкүн болушунча сатуу, добушту сатып алуу деген ушундай эрежеге сыйбаган иштер менен өттү. Анын жыйынтыгы 5 октябрда жанагындай элдик толкундоолорго алып келди. Анан күттүңөр беле ошондой, ошол парламенттик шайлоонун шарапаты менен биз абактан чыгып калабыз дегенди. Эң кызыгы бул жерде мен ошо сотко барган сайын ушул соттун өзүнө маңдайымда отурган жанагы генеральный прокуратуранын кызматкерлерине эскерип турчумун мен. Жанагы соттун ичинде да айнек аквариум турбайбы, ошонун ичинде отуруп эскерип турчумун. 2 ай калгандан баштап айтып баштадым ушуну. Эмнеге расчет алдым билбейм өзүм дагы. 2 айдан кийин чыгабыз, шашпагыла силерди. 2 жума калды, 1 жума калды деп. Эмнеге таянып айтып аттыңыз? Мен таянганым деле жок болчу. Ички сезим эле ушундай айтып туруп атты да. 4 күн калды деп айтып койгон. Тамашалап айтчымын, тамашалап. Аларды мен мындай коркутуу, үркүтүү эмес. Күндө барып атып, уже прокурорлор менен тамашалашып калганбыз. Анан ошентип айтып берчүмүн. 4 күн калды деп. Анан эле ойдо жок жерден эле болуп кетти го тиги. Ошо 5 октябрь түнү, алтысына караган түнү да угуп аттыңарбы? Сыртта эмне иштер болуп атканын маалымат алып аттыңарбы? Күттүңөрбү? Телевизордон чыгарып бошотуп кетет деп. Жок, аларды күткөн жокпуз. Күтпедиңер. Ким барды ошондо биринчи? Мисалы сизге. Магабы? Мен чыкканда иште толтура балдар бар экен, толтура жаш балдар бар экен, толтура мен туугандарым бар экен. Сизде ошондо тиги түрбөнүн жана ГСМдин сотрудниктери өзү чыгып тур дештиби? Эмне дештиби? Жок, мен чыккыла деди, сага келди деди. Силерге сага эмес да, силерге келди. Элдер көп барыптыр да, аяка көп кишилерге барган экен. Мен талап кылдым, мен соттун чечими менен чыгам. Эртең дагы бир качкын же ушундай мен илбегиле, мага соттун кагазын алып келгиле, анан чыгам деп талап кылып турдум. Соттун кагазын алып келишти, өзүңөр билгендей мына. Элдер эртең менен 4 эле барган экен аяка. Мен 10:30-11:00 чыктым. 10:30-да чыктым. 9 октябрь күндөгү окуялар дагы эсиме түшүп атат. Сиз
форумдун алдындагы жыйында эл чогулуп Атамбаев чыкты да башкалар сүйлөдү. Ошол жерде айттыңыз, мен силерге мындан ары мындай УКМКнын жоокери катары эмес, мен саясатка кадам таштаган адам катары кайрылам дедиңиз да. Саясаттан эмнени күтүп, эмнени максат кылган жатасыз? Эмне үчүн саясатка баратасыз? Саясатта эле жаман иш экенин, сасык иш экенин көрдүм да мен. Ошо 200 адамдар жалаң. Даже 200дөн көп жүздүү адамдар көп болот экен. Көрдүм. Бирок ушундай адамдардан тазалансак деген үмүт пайда болду да мендечи. Кантип тазаланабыз? Ошо аркаңа өзүң ишенген, жанагындай патриот, ишин билген адамдардан чогултуп, аларга дагы жардам берип, мен саясатка эме кыйын саясатчы болобум, анан тиги бу деген максат койгон жокмун. Мен мындан ары аралашып турам деген үмүттү айтканмын да аныча. Антпесе коркпой бир нерсени билген немеңди айтып турбасаң убагында, анда мына өзүңдү көрөт экенсиң да. Өзүңдү көрөт экенсиң. Мен мисалы жанагынчалык кир экенин, саясат ичинен кир экенин мамлекет көргөн эмесмин, байкачу эмесмин. Сиз экс-президенттин жанында коопсуздугун камсыз кылган адам катары такай жүрүп аттыңыз да. Анан ал кезде президент дагы, экс-президент дагы резиденцияда жашап атыштыбы? Аларча да экөөнүн конфликттери кандай жүрүп атты? Резиденцияда башында жашап атты. Үйгө келген конокторго кысым боло баштады КППлардан. Киргизбей коюу. Жок, киргизип атты. Бирок аябай проблема жаратып атты да. Аябай текшерип, сумкасынын ичине чейин, лишний вещилерине чейин карап, анчалыкка чейин барбайт да. Эгер мен өзүм заявка берип аткан болсом, мен как начальник охраны, мен өзүм жоопкермин да. Алар машиненин эле сыртын, ичин, багаждарын карап коюп, анан киргизе беришет да, инструкция боюнчачы. Анан алар ошо лишний вещилерине чейин киргизип атышты. Коноктор келип алып возмущаться этип атты. Как будто не довер, как будто Алмазбек Атамбаев текшертип аткандай болуп атат да. Сыйлуу коноктор келип калат. Анан ошондон эметип анан Койтошко кетип калды да Алмазбек Атамбаев. Кайсы учурларда көчүп кетти? Где-то бир марттардан кийин го, марттардан, майларда. Эсимде калган майларда. Ориондогу жарыяларынан кийин экен, э? Ориондогу жарыяларынан кийин. Алар эми мелочтар да. Ал жерде өмүрүңдү эле ойлой каласың. Өмүрүңдү эле ойлой каласың. Эгер өмүрүңдү ойлоп барсаң, анда аяка иштебей эле коюш керек. Аяка иштебей эле коюш керек. Күтүүсүз келет да. Мен ошо күндө коркконум эмес, эми ойлондурган ошол болчу. Вдруг Алмазбек Атамбаевга ушундай нападение болуп калса, эмне кылам деген күндө ойлонуп барчу элем, эртең менен варианттарды ойлонуп барчумун даже. Машинеден болуп калса, жолдо баратканда болуп калса, үйүндө болуп калса, менин действиям кандай болот депчи. Ар бир адам кызматын сүйсө, бул жеңил эле болот экен. Мен мисалы Койташта спецназдар кирип келгенде, мен алар спецназ экенин билген эмесмин башында. Формачан келишти го? Жок, формачан, эми форма толтура да. Формаларында эч кандай определяющий знактар жок. Анан билбейсиң да. Балким Алмазбек Атамбаевга башка бир күчтөрдөн нападение келген болмок. Анан ал жерде мен действиям топтуура болду да. Өзүм Алмазбек Атамбаевди алып кирип кеттим коопсуз жерге. Күтүүсүз болдубу сизге? Күтүүсүз болду. Күтүүсүз. Эгер күткөн болсок чыкпайт элек да. Башында эле даярдан алмакпыз. Анан жанагы нерсени бир кыстырып кетейин. Алмазбек Атамбаевди алып чыгып кеткенге бийликтин толук мүмкүнчүлүгү болгон. Ызы-чуусу жок, элди жабыркатпай, адам каза болбой эле деп атасыз да. Ошол жерде 1,5 ай Атамбаев эл менен жолукту. Анан ошол жерде айтып атпайм, жана сотрудниктер иштеди, алар сөзсүз анализ кылды. Баарын анализ кылып жазып турган Атамбаев чем занимается, эмне кылып атат эртеден кечке. Алмазбек Атамбаев эртеден, мына мен бир эле мисал да, мен мисалы ошол Опунбаевдин ордунда болсом, же болбосо ошол жерде операция жүргүзө турган кызматкердин ордунда болсом, ошолордун баарын изучать этип туруп, Алмазбек Атамбаев мисалы күндө 2 жолу баягы прогулка деп коет, чыкчы да эшкечи. 1 саат 2 сааттан. Ал такыр эле башка тарабында да. Ошол эле элдин арасына келген учурду ошол эле башка жанагы эс алып сейилдеп басып жүргөн жагынан кылса,
эл менен ал жердин расстояниясы где-то бир километрдей да. Киши жок, киши аз эмес, киши жок. Ал жерден деле келип спокойно алып чыгып кетсе болмок. Балким жөн эле ошондой ызы чуу керек болгондор. Атайы деп атпайм, атайын. Бунун бир канча себептери болуп атпайбы? Атайы элден келип ызы чууну кылды элдин арасында. Ал жерде сотрудниктер эртеден кечке иштеп атса, Атамбаевдин чуркап кеткенин кантип көрбөй калат? Алар үйдү көздөй чуркап баратса, сотрудниктер кирип атат да боз үйдөн издеп атат, калган үйлөрдөн издеп атат. Бул күлкүңдү келтире турган иш да. Ичиндеги сотрудниктер көрүп атат. Ошол эле элдин арасында бир 10-15 сотрудники жүрдү. Алар деле ошо элдин арасынан Атамбаевди кармап калса болмок да, даяр туруп кирип келатканда. Качырбай. Эмне үчүн кармап калган жок? Элди чогултпаш үчүн барардын алдында мына мисалы үчүн мурунку мэр Ибраимовду, Албек Ибраимовду барарда интернетти өчүрүп, светтерди өчүрүп барган. Ошол сыяктуу эле интернетти өчүрүп коюп барса, эл чогулмак эмес да. Буларды Альфанын кызматкерлери жана туткунга алынды деп атпайбы? Ал эч кандай туткун болгон эмес ал жерде. Ал жерде колдон келишинче баарын чыгарганбыз. Мүмкүнчүлүк болбой калган чыгарганга уже. Анткени даже ичинен дагы сырт аябай коркунучтуу болуп калган. Сыртында элдин колунда ачууланып калган. Элдин колунда айры жүрөбү, эмне жүрөт биз билбейбиз арматура. Эшикке чыкканда өзү эле сознаниясы жок бараткан сотрудниктерди дагы сабап атса өлтүрөбүз деп атат да. Жок. Эмнеден башталды бул? Баягы без сознания жаткандардын баарын чыгардык. Чыгаргандан кийин өзү баса ала тургандар чыгарып баштаганда возмущаться эте баштады элдерчи. Иштеги ал деле эми провокаторлор, ал элдер эмес. Ошол эле сотрудниктер тарабынан даярдалган деп айтам мен деле анычы. Ошол кызмат балким үчүнчү тараппы, балким ошол эле атайы даярдалганбы, гражданский кийинип турат маскачан билбейсиң да. Провокаторлор да. Бу тоскондорду эмне алып чыгып атасыңар? Чыгарбай калабыз, өлтүрүп салабыз деп жол тоскондор болду да. Ичиндегилер естественно коркот да чыккандан. Өзүлөрү суранган жана ичиндегилер. Бизди азыр чыгарбай кала депчи, эл тынчысын деп. Алтоо калбады. Мен Алтоо менен сүйлөшүп отурдум да. Алтоо ушундай айтып атты эле, рахматын айтып аябай. Канаат рахмат депчи, мен тааныгандар да болчу. Жаш балдар экен көбүнчөсү. Рахматын айтып атышты эле. Анан эртеси күнү эле чыкканда мен ошондо эле айткам, мен чыкканда чындыкты болгон чындыкты эле айтып бергиле. Рахматыңардын деле кереги жок. Ошолор айта албай кошту да. Эч ким чындыкты айта албай турушту. Эми айта алат деп ойлойсузбу? Ал балдар дагы деле күбө катары же жабырлануучу катары өтүп атабы иштен? Эми айта алат деп толук ойлой албайм. Анткени ошол убакта приказ бергендерден дагы кызматта турушат, чоң кызматтарда дагы эле иштеп атышат. Азыр деле кайра өтө турган болсо мындай акыйкат өтөт деп деле ишенич жок көп. Анткени ошонун баары тазаланыш керек да. Мен да айтып атпаймынбы, азыр өкмөткө кичине болсо да ишенич бар. Азыр көрүп атса керек. Жаңы келе тургандар деле көрүп атат. Азыркы тургандар көрүп аталар эми. Азыр мисалы УКМКны жетектеп турган кишинин өзүн алсак да, Камчыбек Кыдыршаевич боюнчачы, ал киши да андай адилетсиздикти көрдү да. Мындай күнөөсү бар беле жок беле, бирок ошо саясий негизде кармалып, абакка түшүп, ошол эле УКМКнын тергөө абагында отуруп да, азыр ошо бийликтен президенттик жарышта жеңип чыгышы мүмкүндүгү жогору болуп аткан Садыр Жапаров өзү көрдү. Ошо тергөө абагында кандай окуялар болуп кетиши мүмкүндүгүн, адилетсиз айыптоо деген кандай болорун демек үмүт этсе болот деп атасыз да, Мен биринчи очередь ошолорго таянып атам да. Ошолорго мисалы Садыр Жапаров, ошол эле Садыр Жапаров эми азыр кызматтан четте жүрбөйбү? Азыр тургандардан ошо Камчыбек Кыдыршаевич. Мен ошолорго таянып айтып атам да. Азыр ушулар бир үмүт этип атасыз. Адилеттүүлүк болот деп. Адилетсиздикке жол бербейт деп үмүт этип атам да. Анткени булар өзүлөрү башынан өткөздү. Мен Камчыбек Кыдыршаевди аябай сыйлайм. Анын айылында дагы застава бар, аякта да иштегем. Чек ара кызматында иштеп атканда. Элине кандай кызмат көргөзгөнүн жакшы билем, мен жакындан билем да. Ушундай кишилерден неметесиң да, үмүттөнөсүң да, расчет кыласың да. Эгер бул кишилер жол берсе, анда билбейм. Бул кишилер жол бербейт деп ойлойм. Жанагындай акыйкат, адилетсиздикке. Канат, сизге ыраазычылык. Азыр эми чоң иштерде тергөөдө жүрөсүз. Ошо өзүңүз күткөндөй, башкалар да күткөндөй адилеттүүлүк орнойт деп үмүт кылабыз. Рахмат силерге да. Чакырганыңарга рахмат. Ушун менен биз бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Силер Канат Сагынбаев мырза менен биздин маекти supertv.kz сайты аркылуу көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.